Assalamu alaikum urmаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Ысык көлдөбүз, туугандар. Ысык көл облусунун Жети Өгүз районундагы Светлая Поляна айылынын тургуну Максат абабыздын короосуна келдик. Бул жайлоого экинчи рет келип атабыз. Былтыркы жылда келгенбиз. 2021 жылы күз айынын аягында Максат абанын үйүнөн барып түшүргөн элек. Айланып келип калдык. Буюрса ат айланып казыгын таап дейт. Мына ушул жерге бүгүн конок болуп келдик. Бүгүнкү чыгарылыштын каарманы мына Максат абабыз өзүнүн койлору менен. Ва алейкум ассалам. Өзү мындай мал багып атат да, кой багып атат. Эми көрөлү, мындай арашан койлор бир гана небесинин астында жата бербестен жайлоодо кандай кылат? Арашаноттор козусун качан бөлөт? Ургач козусун качан бөлөт? Кайсы убакта койлорду качырат? Күздө кандай жерге апарып жайат? Жайлоодо кандай жайат? Ушуну көрөлүчү эми. Максат аба, ассаламу алейкум дагы. Ва алейкум ассалам. Кош келипсиздер Эсенбай. Кош келдик буйруса. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Рахмат. Жүрүңүз эми койлоруңуз боюнча. Келиңиздер. Канча баш кой бар? Жаап коесуз Азамат аба эшикти. Бул жерде бир 100дөн бир аз ашыгыраак. 106-109 где-то. Азыр как раз бүгүн эле кетирдик сыртка алыскы жайлоого койлорубузду, жөнөкөй койлорду, субай койлорду дегенде кетирдик. Алыскы жайлоолорго ошо жана Кумтөр Алтынкен жанына кетишет да. Ошол жака кетирдик. Анан бул жерде кымбатыраак деп эсептелген койлорубуз калды. Анан сыртка жете албайт деген бир аз баягы чабырлары, жөнөкөй койдун слабыйраактары калды да. Жаңы туугандар бар, ошолорду алып калдык да. Машалла. Сыртка жете албайт. Анткени 2 күн жол жүрүшөт. Ал жерден чарчап калышат да. Чарчап анан өлүмгө дуушар болушат да. Ошон үчүн Канча 2 күн жол жүрөбү? 2 күн жол жүрүшөт, 2 күн. Ошондо бүгүн чыгып кетишти эртең менен, эртең жок, бирси күнү кеч ушу журтта болушат. Кумтөр Алтынкен жанына барышат да. Болду. Азыр кандай? Чоң козуларды бөлгөн окшойсуз, Чоңдорун бөлдүк, 3,5-4 айга жеткирип, уже бөлө беребиз да, энесин жөн эле кактата бербейчи. Анан кой дагы баягы иммунитетин күзгө кочкор кошконго чейин оңолуп алганына жакшы. Анан ага чейинкилер азыр пока бөлүнө элек бул жерде. Койлорубуз мына жаңыдан эт алып келатат буюрса. Болду, Максат аба, мындай 1 жылдык эме кандай кой багуу стиль сиздики мындай жалаң эле жайытка чыгарасыз. Мисалы үчүн азыркы тапта эмне кыласыз? 2 айдан кийин эмне кыласыз? Ушул бир жумуш боюнча бир кыскача айтып кетиңизчи. Койду качан качырасыз? Азыр эмне кыласыз? Жүнүн качан кыркасыз дегендейчи. Биз май айында көчүп келебиз бул жайлоого. Май айдан сентябрдын аягына чейин ушу жайлоодо эле болобуз. Эч кандай жем, эчтеке бербейбиз. Ушул жерде жайытта гана багылат. Анан сентябрдын аягы менен аңызга түшөбүз. Уже арпа будайлар чабылып калат да. Поляга түшөбүз. Полядан уже сентябрдын аягы менен кочкор кошобуз. Анан бедерден күзгө чейин дагы баягы толбой калганын толтурат буюрса, этин алат, бышыкталат, жакшынакай кышка киргенге этти кирип кеткенге аракет кылабыз. Ошондо уже жемдей баштайбыз да. Болду. Койду өзүңүз багасыз. Койду өзүбүз багабыз. Менен келипсиз, Койду өзүбүз багабыз. Туугандар. Жылда өзүбүз багабыз. Машалла, мына краун менен келдик, мына тоого. Көрдүңүзбү кандай машина менен келгенибизди? Азамат аба алып келди бизди. Так, эркек козуларды бөлүпсүз. Эркек козулардан 3 айга жетелектери бар бул жерде. Бул. 3 айдан ашкандарды бөлөбүз. Az бир партия бар да бөлүнө турган. Булардын жүнүн качан кыркасыз ошондо? Булар эми кыркылат. Мына козулар бөлүндү. Күндүн суугу өтүп кетти, Кудайым буйрса, жайга өттүк, жайкы сезонго. Эми кыркылабыз. Четинен кырка баштадык акырында. Саратан кирди, Саратан кирди. Себеби кечирээк кырканыбыз, козу бир жагынан кактаса, кокус бир 2-3 күндүк жаан болуп кала турган болсо, бул койлорго кыйын болуп калат да, өлүп калышы мүмкүн суук тийип. Анан ошон үчүн кечирээк кыркабыз, шашпай эле. Айыл жакта короодо баксаң кыжалатчылык жок, кыркып сала бересиң. Жылуу жер болсо, навес болсо кыркып сала берсең болот. Бул жерден баары бир жүн кичине болсо да сактайт да. Мындай жаш козулар бар экен. Өзү негизи мындай күзгө семиз алып түшсөң, кыска убакытта качып өтөт да. Ооба, кыска убакытта качып өтөт негизи. Ошон үчүн мондай кеч туулгандар азыраак болот, Ооба. Так, мына өтө чоң койлор, токтулар бар экен, мына былтыркы токтулар. Негизи жүнүн алса бир сулуу эле койлор экен, жүнүн алдырышыңыз керек экен, уже? Ооба, эми кыркабыз. Мына сыртка койлорубузду кетирдик, эми кыркыла тургандар бияктан кыркылат да эми. Кудайым буйрса. Мына могулар мисалы бул бир жумалык козулар, мына могулар, 1-2 жумалык козулар. Булар кече январда качып калгандарбы? Булар бир жылда 2 туугандар да, получается. Буга чейин бир тууган, була туруп туруп кайра качып калып эттүү болуп, анан кайра тууп атышат да, бир жылда экинчи өлүп. Кышта да кой жүрөсүз го? Анча-мынча. Кочкор жан деле аралашып жүрө берет кээ бирде ошо. Болду.
Так, Мақсат ага, келиңе билдик да эми. Баарыбыздыкы эле окшош эле экен, кой багыш. Кээ бир жерлерде климатка жараша иш кылат экен да, туурабы? Мына кой кыркуу, койду бөлүү мезгили эми мындай климатка жараша, туурабы? Суук жердегилер али кыркпайт бир аздан кийин. Күздө дагы бир рет кыркасызда булар, туурабы? Же кыркпайсызбы? Жок, ушул эле кыркылат бүттү ушу менен. Болду, кээ бирлер 2 жолу кыркат го. Ылдыйда баккандар, ысык жакта баккандар 2 жолу кыркат. Так, төл кандай? Төл Кудайга шүгүр жакшы эле. Кайсы кочкордун бергенине шүгүр кылабыз. Былтыр өзүңүз тартып кеткен эле бир кара кочкорубузга кара койлорго кара кочкорду коштук. Бизде көлдө 2 жолку чемпион болду. Бура деген кочкордун баласы бар бизде. Кара жал деген кочкорубуз. Ошондон туулду. Бу кара козулардын аталары ошол. Анан дагы бир хозяин деген кочкорубуз бар. Ошол кызыл козулардын атасы ошол. 2 кочкордон. Так, сиз жайыт боюнча айтпай калды. Жайыт кандай сизде негизи? Кой канчалык деңгээлде тез семирет мындай? Быйыл кандай жайыт? Быйыл эми былтыркка караганда быйыл аябай жакшы. Себеп жазда суук болуп, бир сыйра чөп үшүп кетип, анан кайра баягы бир 3 күндүк жакшы жаам болду, ошондо оңоп кетти да. Андан бери Кудай кут кылсын, эми Алланын казынасы чексиз экен да, берип турат экен рызкыны. Улам жаап атып, ырас жайлоо сонун эле болуп калды азыр. Болду. Сиз только өзүңүздүкүнү өзүңүз багат экенсиз да, кошпойсуз бирөөгө? Кошпойбуз, Өзүңүз чыгасыз жылда. Кандай мына бирөөгө кошсо кандай болот мындай? Ишем мына тааныбаган бирөөгө кош. Риск барбы, коркунуч? Коркунуч бар, эми бул биз кымбат алып келип атабыз да койлорубуздучу. Анан башка кишиге көпчүлүк азыр карапайым элге сиңе элек бул арашан деген эмне экеничи. Башкаларга мисалы бир эт эле көрүнөт, бул жөн эле семиз кой көрүнөт да. Анан ошон үчүн баягы кошо да албайбыз да. Кошол десек деле башка чабанда рисковать эте алышпайт экен. Ой, мунун ордуна биз уй төлөп калабыз деп албайт экен да. Майда мал жоголбой койбойт экен. Мындай да өзүңүз карасаңыз, козулар жакшы чоңоюп, жакшы товарный вид келет, күздө сатканга жакшы. Чакандап багабыз. Көпчүлүккө сүрмө топко да кошпойбуз дегендейчи. Бул эми баягы асыл тукумду асырап туруп, жакшылап өстүрүп, эми түшүм жакшы көрүш экен да. Ошол. Бирок көп эле ушундай арашан оттор мындай. 100 кой болсо 100 койду алып чыгып бири-бирине коштурбай, кошсо жакын досторунукуна да, ишеничтүү. Сизде дагы бир-эки досуңуздуку бар экен бул жакта? Бар. Бир эки биринибиз бир агабыз жакшы досторубуз, бир жамааттагылардыкы бар ошо. Болду. Жамааттын пайдасы ушул да, жана Баткен жамаат, Көл жамаат, Кара Балта жамаат, Бишкек жамаат деп эле эмнеге антесиңер дей бергендерге мына. Эми бул жамааттын иши баары жакшы. Так, кандай экземплярларды көрсөк болот бүгүн? Былтыркыларданбы, быйылкыларданбы? Былтыркылардан ошо кыркыл электер бар, мына мореки мисалы 1 жаштык токту, мына мореки. Узундун кызы кармайлыбы же? Айырмасы деле жок. Опа! Кармаң, любой бирин. Мынау канча жаштык кой? Бул где-то 6 тиш болуп калган койго дейм. Мореки афган кой менен арашан кочкордун ортосунан чыккан козу. Афган кой барбы сизде? Анан быйыл Афганда сөз кылайлычы, кандай экен мына? Көпчүлүк арашаноттор мындай жалпы эмес бир 2-3 штукта проба катары афган алып келип арашан коюп көрүп атат да. Жакшы болот экен, мына жүнү таза. Бул себеп кыркыл элек, бул пух жүнү. Бул кыркылгандан кийин мондай эле таптаза жүн болуп калат да. Жакшы экен, чындап эле. Анан бойлуу болуп мондай жакшы шадылуу болуп чоңоюп атат да, мына жакшы. Буюрса. Бул тиш буза элек болуш керек бизде. Тиш жаңы бузуп атыптыр мына, жаңы. Болду көрүн. Жаңы тиш бузуп атты. Тут Азамат беке тут аркын. Көрсөтөйүк. Энеси афган, бирок куйругу арашандыкындай эле экен, Бирок кичине баягы пятнолорунан билинет экен, Куйруктагы пятнодон. Бул арашан эле козубуз. Бул да ошо 1 жаштык. Максатова баягы жүн климатка жараша да айырма береби? Мына бул да жаңы бузуп атыптыр мына. Жаңы тиш бузуп аткан экен. Быйыл күз менен кочкор коебуз буларга, кочкор кошобуз. Кечирээк кошко жакшы болот экен, Козуларыңыз кеч туулган экен булар. Булар кечирээк туулган. Былтыркы съемкада ошолар кичинекей козулар болчу да. Машалла, сон кыркыл элек болуп кичине мындай товарный вид анчейин болбой атат. Жаш козуларданчы, мисалы мына краска баскандар бар экен. Мына кичинекей козуларыңыздан бар экен. Баягы жүнүнү кыркмайынча баары бир баягы кыйын, Жакшы товарный видти көрсөтүш. Биз даярданганга үлгүрбөй калдык да, кичине сулууланып дегендей. Мен внезапно келип калдым. Азыр.
Опа, бул не максат о? Бул атасы бул Азамат досубуздан алган кочкору болчу, Белоножканыкы, линия Белоножка. Туулганына бир 10-15 күн болуп калды. Эркек козу. Бул жана сиз саткан кочкорбу? Жок. Ошонун бир туугандары да. Ошонун бир туугандарыныкы. Алган мен эркек. Так, куйрук разрез менен. Ян бел узун козу экен, Кулак дагы жакшы болду, тумшук да жакшы болду буюрса. Ушундайлар эми ысыкта кыйналбайбы же бул жакта жакшы жүрөбү булар? Жо баары бир бул жүн сууктан эле эмес, ысыктан да коргойт экен. Былтыр эртеде кыркып да көрдүк да. Бул практика биз 2-3 жылдан берки практикабыз бар да, арашамды жайлоого багы боюнчачы. Анан өзүбүзгө бала кезден бери эле малда жүрөбүз. Анан ошондо неметтик, ушул ысыкта кыркып салсак, баягы салкын болсун депчи кыркып салсак. Ошол козулар жүдөй болуп калды күздөчү. Анан буларды шашпай эле күзгө маалда кыркып коет экенбиз да. Мен көлдүн далелерине барган эмесмин. Суу самырды билем. Суу самырда мындай козулар жакшы чоңой албай, давление болобу жаман. Семиз мык плотно болуп келет дагы. Чүйгө келип түшүшү менен 2 жумада гигант болуп кетет да. Өсүп, бир ай ичинде жаман чоңоюп кетет. Бойдон берет да. Бул жакта андай суук эмес окшойт, Биз жакта ысык, биз жакта жакшы. Андай давление жок. Жылуу, Суу самырга барсаң туп-тумалак болуп калат козулар. Ылдыйга түшүш менен бир ай ичинде жаман узарып кетет. Биздики жанагы Кумтөр жактан ушундай болот да, Кумтөр жакта ушундай. Койлордо бир күндө 4 мезгил болот, 4 мезгилде ушу карда жаабайт, кышта боло калат, күздө боло калат, жазда боло калат дегендей. Анан мындай пух чыгып кетет ал жерденчи. Пух чыгып кетет. Суук өтө суук да. Анан бияка келгенде бирок ошол жерден мындай канына витаминди толтуруп келет окшойт да. Бияка келгенден кийин ошо койлор резко оңолуп кетет да. Ошону айтатмын да. Хак, Максат ага, сатыкка эмне бар сизде? Бизге эмне көрсөтөсүз? Сатыкка эми ушул жерде баары эле сатылат, козулар сатылат, эми койлор эмес, козулар. Эркектерби? Эркек козу бар, азыркыдай, азыркы экземплярдай болгон. Ургачы козулар бар, сатылат ошолор. Анан эми клиенттер чалса, сүйлөшсөк, баасын келтиребиз да. Ургачы дегенде ылдыйда барбы? Үй жакта ургачы, ал жакта эркектер? Ал жакта эркектер эле бар. Бөлүп салдыңыз апа? Бөлүп койдук, Үйдө карайт. Ооба. Кочкоруңуз да ошол жакта? Кочкорубуз да ошол жакта. Азыр ылдый айылга барып да көрсөтөбүз эркек козуларын. Эми бул маточное поголовье мындай. Мисалы мына кой 90дук да Максатбек, туурабы? Кайсы? Ооба, 90. Ошонун ар жагында, каранын бер жагында турган кой да. Ургачы козулардан да көрсөтөйүнбү, кармап, Бир көрсөтүн. Кочкорго качан коесуз? Октябрдабы? Сентябрдын аягы, октябрдын башы менен. Сиз жазгы туут кыласызбы, Ооба. Мартта башталат. Мартта башталат, буюрса. Быйылкы жаш козулардан. Мал оорусак ким дарылайт? Ветврач чакырасызбы? Машина келет экен. Мен основном өзүм эле дарылайм. Эми бизде деле ветврачтардан үйрөнүп атып, ушу өзүбүз дарылап атып эле ветврачтын убактысы болбойт келгенге бул жерге. Анан өзүбүз эле дарылайбыз көпчүлүгүн. Максат ага, долларлык козуну алып чыктыңыз го чотан, Машалла, бу белди караңыздар, куйрукту. Карбонос эми чыгат экен, Ургач коз башында баш кичирээк болот, бирок кулактары мощный, карбонос чыгып келатыптыр. Өтө сонун коз экен. Экземпляр өтө высший. Бу жана кочкоруңуз кыздарынан Жок, муну Талайбандын кочкоруна кошконбуз. Талайбандын кочкорунан өзүбүздүн кочкорлордуку да бар азыр. Аланда көрсөтөйүн, Мына чоң койлор, Гигант койлор. Билинбейт да просто. Жүнү кыкса чөткө билинет го, мына токтуларды караңыздар. Мисалы мына козуларды карап коюңуздар. Кара койду. Мына токтулар, чистота. Стой. Эркекпи бул? Бул ургачы. Эгиздин түгөйү. Бул да сиздики? Эгиздин түгөйү, ушул өзүбүздүн кочкордун баласынан. Карбонос кулак жакшы болду. Кичине өңгө гана темныйраак болуп калды, бирок белдери жаман узун экен, Анан туура алжында жакшы капчыктуу козулар болду да. Буюрса. Машалла, өтө сонун. Бул да долларовый козулар го. Мына токту да мощный экен, семирсе. Ооба, булар жаңы мына эми күн жылып, эми баягы жону жылып дегенде эми эт ала башташты да, Кудайым буюрса. Анын үстүнө коюбузду мына дагы ушунча бар болчу, ушунун жарымын кетирдик. Эми эркин болуп, биздики бул короо жасалган себеби
Койлорубузду дарылап, эми жайдын күнү курттайт, аны муну болот. Ошого эле жасаганбыз. Койлорубуз камалбайт. Ушул жерде эле жайдак калат. Эртең менен жерге жарык түшкөндө уже өздөрү жайылып кетет да. Артынан ээрчийсизби же арчамча эле барып келесиз барды? Бар, биз чай ичип алып шашпай чыгабыз. Чыксак уже мунун үстүнө чыгат, моорекин үстүнө. 1-2 айланып калган болот да уже. Ит куш тийбейби? Эми Кудай сактасын, тынч эле. Бизден үйдө да чабандар бар да. Болду. Сиз бир аз ылдыйраак экенсиз, Биз ылдыйраак. Жайлоого мындай жабышып жөнөгөн жерде. Жакшы экен. Күн салкын экен, түштө да оттой берет окшойт, Түштө сууга айдап түшөбүз, сугарылат. Бул бадалды бетке, бияк бетке жаап коебуз, мына өзүңүздөр көргөндөй. Бул бетте жата берет. Анан бир саат 3-4-төрдө кайра түшөт, кайра бияка чыгарып кетебиз. Анан ошондо 7-8ге чейин жайып келебиз бияктачы. Болду. Эми качан семирет койлор конкреттүү түрдө? Азыр чынын айтканда орто этке жетейин деп калыптыр. Жаңыдан эт ала баштады. Эми мына койруктар кичине көтөрүлө баштады. Эми сентябрь менен буюрса жакшы болуп калат. Туп-тумалак болот. Бул сентябрь менен жакшы болот. Августта чөп бушкандан кийин уже эт ала баштайт да. Июлдун аягында уже нормально толсо керек, Буюрса жакшынакай болуп калат уже. Машалла, мына коозунан бөлүнүп койлор эмең болуп аткан мезгил экен мына. Бир аз да жанданып алса, анан жүнү кыркып салат экен. Жаан-чачынга ар кандай кыртышка туруктуу боло баштайт иммунитети туугандар. Биз азыр эми Максат абабыздын сыйыны көрөлү, чайын ичели. Ылдыйга барып да көрсөтөбүз. Бул ургачы козу. Азамат абабаныкынан да тарттым да. Ургачылар жаман күчтүү экен да, чата быйыл көлүктөргө ургачыны бергенби? Машалла, не дейт козу? Жаш козу, Канча күндүк бул? Бул где-то 10 күндүк. Машалла. Өтө сонун экен. Афган кой тети сиздики? Бир афган кой жатат. Кайсы? Могул жатканбы? Бул талай абаздыкы. Моорекин сурап атасызбы? Бул талай абаздыкы. Бул биздики, боо. Афган баары кичине ичкерек көрүнөт экен, ичкерек болот экен. Анан биз жак кандай буларга адаптация жакшы боло албайбы, кылып мындай туурасы жакшы чыга албай келет. Козусу деле ошо афган кой деле ошо. Бирок афган плюс жагы бар. Чистота менен бой бар да. Арашанга өткөрүп кеткенге жеңил. Анан мунун жакшы жагы булар афгандан арашандан калышпай басабы экен, басканда. Жаман тез басат афган кой дагы. Ушундай десек. Азыр кой берсек деле ошо афган кой алдыда жүрөт. Же ошо басып атып эле көп эттенбейби булар? Афган көп басат дейт. Ошондой туугандар. Мына тоо жактан бир бул өзүнчө бир аураны караңыздар. Түштө күн салкында жана дрон менен көрсөттүк. Бияка өтүп туруп оттойт экен. Өтө салкын экен аркы бет. Тез кейбет, же бул жак күн көйбү? Бул жак күн көйбөт, бул жак күн көйбөт экен. Бул жак күн көйбөт, көрдүңүздөрбү? Өтө бышкан, калориясы көп чөп. Мына ушул жакта тез семирет. Ысык болгону ушул жакта жакшы оттойт. Бул жак тез кейде мына түштө өтүп алып оттоп тез толот экен. Бөлөкөлөгөнчө жатышат да биякта кичине. Аз-маз оттоп, бадалдан болду. Жылда келесизби? Жылда эле келебиз, биз уже бул жерде 7-8 жылдан бери келип атабыз. Мен сиздин методуңузду билдим. Просто башка себептер да болушу мүмкүн, бирок чоң себепчи Максат аба сиз. Тамаша болуштан мүмкүн. Козуларды кымбатыраак сатайын дедиңиз да күздөчү. Семизирээк алып түшүп, бирөөгө ишенбей өзүм эле жоопкерчиликти алайын деп, бекер эле айылда жатамын депчи. Машина келет экен. 1 саатта келет экен, 1 саатта кетет экен. 1 саатка да жетпейт экен, бир жарым сааттан өтүп. Сен айткандан чын туура жагы көбүрөөк да, чын жагы көбүрөөк. Анткени бирөөнү ишеничти эле, бирөөнү бактырышты эле, надежный киши болбосо опасный да бул эми. Ит кушкага алдырып ийиши мүмкүн, же ооруп аткан учурунда көңүл бурбай коюшу мүмкүн. Бир коюң өлүп калса эле, же бир козуң өлүп калса эле, бир 30-40 миңге банкрот болосуң да, бери айтканда элечи. Анан өзүң өздөй көздөгөн киши керек да. Туура. Өзүң малыңды сүйгөндөй башка бирөө сүйбөй сенин малыңды. Ушундай туугандар. Эми биз ылдыйга барабыз, Ылдый айылга барып көрсөтөбүз. Тарталы. Максат абанын ылдый үйүнө келдик. Мына жакта эркек козулары, мына чоң кочкорлор бар экен. Азыр эми биз жалаң гана сатыла тургандарын гана көрсөтөлү деп чечтик. Күн бүркө болуп кетти. Ошондой болсо да мына көрсөтөбүз азыр. Мына жаш козу кочкор. Бул өзүңүздүкү да, канча айлык? 3,5 ай болуп калды. 4 айга бөлдүңүз, 4 айга чукул. Мондай кличка койдуңуз, койбодуңузбу? Жок, кличка койбодук. Койбодуңуз, Машалла, мына гарбоноз, кулак өтө сулуу коз экен. Шыйрактуу экен, козуңуз? Машалла, кана куйрук? Ого. Мына куйрук, өтө сонун экен.
Bunun атасы қайсы қошқар? Атасы Тилегованың Береке деген қошқар. Тилегованың Береке деген қошқардың баласы, бұл, Машалла, мына. Өте соның қоз екен. Бошатыңызшы, бір көрелікші. Мұны сатасыз? Сатабыз бұйырса. Жоғыш екен, қозы? Машалла, сұлулығын қараңыздар. Мұны чоң қошқарлар да сатылады, тұра? Четінен қармай берейін бе? Шул жерден бір түшіндірме берейлейм, чоң қошқар алам дегендер болса. Бұл 2 жаш қошқар, бұл қара қошқарымыз. 4 тиш бе? 4 тиш. Чоң екен анда, Жаңағы көлде двухкратный чемпион болған Бура деген қошқардың баласы, Насырок линиясы. Машалла, өте костяш. Бойы метрден ашып баратат бұйырса. Құлақ 21, 20 таза. Чоң бе? Құлақ мұн. Бой метрден ашып баратат құдайым бұйырса. Машалла, қана. Құйрық, ұшыны құйрық екен, Құйрық. Разрез до конца мұна разрез. Қойып жерін? Жоңға шейін. Машалла. Ана құйрықтың разрезі. Бұттың жоғындығын қараң, бір қаран қойымшы. Бұттың жоғындығын қараң, Машалла. Болды. Өте плотный қошқар екен бұл. Бұл жаңа қара қозылар ұшының балдары? Қара қозылар ұшының балдары. Жақшы қозыларымдай гладко шесті жақсы чөтеді. Азы бұл бода ұшының қосы, только еме олтады бұл емі. Жүн өсіп кетіп, өткенде жанында қалып, кішіне мұндай жүденкі көрініп қалды. Анан жүндері қысқа кезде мұндай тармал емес, гладкий болып чөтеді, жылтырап. Барқыттай ол. Чоң көні. Серьезный да? Жағы ұзын. Машалла. Бұл өз түй шақта тұлған қошқары бұл? Талайодан сатып алғанбыз біз. Қарақолда Талайодан сатып алғанбыз қозы кезінде. Машалла, мұна. Өте сұлу қошқар екен. 2 жаштық қошқар туғандар. Мұны да сатып атыптыр. Кім? Шындай. Өте костяшный, белдері жоон, белі түз, көкірөктүү, құйрықтар өте компактный, мойны жоон, бұттар өте жоон. Тонкий қошқар іздегендер болса, мұны қара қошқар да сатылып атыптыр. Анан мұның да бағасын сұрайыз, жаш қозы қошқардың. Мұның да бағасын сұрайыз. Ағача мұны қошқарды көстелі. Бұл қайсы қошқарыңыз? Бұл енесі Гүлвердің қызы. Атасы біз алған бойынша 3 жыл бұрын алғанбыз, 3 айлық қозы кезінде алғанбыз, 3 жаш болды. Ошондой атасы грузин деп беришкен да, саткан балдар. Эми калпычы болбойлу, ошол менен эле алып жүрөбүз, ошол менен багып жүрөбүз. Жанагы көрсөткөн козулар көпчүлүгү мына ушунун козулары. Машалла, тоодогулар, Тоодогулар. Гарбонос болуп чыккан. Гарбонос тумшукту, кулакты аябай мыкты берип атат да. Машалла. Жакшы козуларды берип атат. Бул ошондо 6 тишпи. Жанагы былтыркы бир 11 килограмм турбады эле бир коз. Сиз тартабыз Бересенбай. Ошондо ошол козу ушунун козусу да 11 килограмм түшкөн. Козулары аябай крупный чөтөт да. Бул азыр сизге ошондо мунун эң чоң ургач козулары быйыл качат да Кочкордон, Ооба, сатыш керек уже. Ооба, муну уже сатыш керек да, уже алмаштырыш керек. Мунун кыздары уже быйыл Кочкордон кача тургандар да уже. Бул эми мындай сизге эң көп кайсы жагын жакшы берди негизи? Кулак менен тумшукту жакшы берди да, кулак башты жакшы берди. Анан муну менен бир топ чарбабыз оңдолду. Биринчи кочкорубуз ушул болгон да. 3 айлык козу кезинде алып келгенбиз. Кличкасы барбы? Кличкасы Хозяин. Хозяин. Биринчи биринчи келгендиктен ошо Хозяин деп койгонбуз да. Болду. А мунун баасын канчага коесуң? Мунун баасын $3000 деп атабыз. Ати насорокчу? Насорокту кара кочкор. Муну 5 деп атабыз. 500 000 сом? Жок, $5000. $5000, $5000. $5000 деп атыптыр. Бирок кочкор мощный экен, экстерьери. Сонун. Тайсон кочкор экен булчу. Действительно, Тайсон кочкор экен, $5000 деп атыптыр. А жана кичкинтайчы биринчи кармаган? Аны 4 деп атабыз. $4000. Окончательно 4. $4000. Каяк кетип калды ал? Ал тинде басып кетти. Окшот кармап келейин бе? Машалла. Могу сүзбөйбү? Сүзбөйт. Мен сүзүп бербесин аны. Машалла, мына кочкор. Өтө мойну төш жаман жоон экен. Мойну жаман калың кочкор экен. Максат абынын энеси кандай кой өзү? Энеси гарбоносный 91лик кой, 91 сантиметрлик бою. Аябай жакшы кой. $4000, Сыргасы менен эркек. Сулуу кочкор экен. Куйруктагы мындай жакшынакай чакан, өтө чоң эмес, подтянутый салаңдаган эмес.
Максат аға, мындай жалпылай элем, тоодон эмне сатамысыз дагы? Тоодон ургачы козулар бар. Аха. Ошо мына могу кочкордун кыздары бар. Бул кочкордун кыздары бар, кара ургачылар бар. Кызыл ургачылар бар. Анан эркектер дагы бар. Мунуку Сата бересиз. Эми акырынан клиенттер чалса, анан ылайыктап бере беребиз. Кара кочкордукунан десе, кара кочкордукунан, кызылдыкынан десе, кызылдыкынан ылайыктап. Жакын экенсиз, машина менен тез барып. Ылайыктап баасын келтирип бере беребиз. Болду, машалла. Анда эмесе биздин видеого мына класс басыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Максат ага мына эми бул Арашан багытында жаңы баштоочулардын катарын толуктап, мындай эң алгачкы тепкич кадамдарды басып өтүп, андан кийинки кадамдарды басып өткөн мезгилде алдыда көп кадамдар бар деп ойлосоңуз керек. Буйрса. Биринчи мемелерди жей баштадык, Аллага шүгүр. Яша. Аллага шүгүр. Дамын тартып көрдүңүз, эми газдан берсеңиз керек эми. Буйрса. Мунун бир мындай дамын тарткан адам артка кайтпайт го, Ооба. Машалла. Биз буга чейинки интервьюбузда да айтпадык беле, тиги жылкы бакканбыз. Жылкыдан мындай прибыль көргөн эмеспиз. Эми Кудайдын алдында баягы кесир сүйлөгөндөй болбой эле, Кудай эмес кечсин. Чын действительно бай пайгамбарыбыз айткан койдо береке бар деген чын экен да. Ушундан жакшы прибыльдарды көрүп атабыз. Рахмат, Алла разы болсун. Өтө сонун. Кочкорлор экен, сатам дегендер болсо өтө. Караң, козу уже былтыркы салым өтө сонун экен, Ооба. $4000 дегениңиз. Ургачы козуларды караңыздар. Былтырга караганда кыйла жакшы да. Менет бар экен, менет. Караң, өзү багып, өзү кайтарып, аз гана кой болсо дагычы. Бул башка иш да.